Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен бүгүн мен Айжамал Осмонова болмокчумун. Кечиресиз Айжамал. Алпарчылыктын тизгинин бүгүн мага бер. Анткени сен бүгүн биздин Супер Кеже порталыбызда коноксуң. Кел анда сени жалпы биздин көрүүчүлөр менен тааныштырып өтөйүн. Актриса, модель жана алпарчу Айжамал Осмонова «Большие люди» долбоорундагы Айканын ролун аткарган. Ал мындан сырткары жардамалык роликтерге тартылып, ошондой эле Тынай Албаевдин «Ар дайым» жана Арсендин «Атканай» аттуу клипине түшкөн. Айжамал сени көптөгөн роликтерден жана клиптерден жана анан мода көргөзмөлөрүнөн көрүп келебиз. Анан ушулардын ичинен көңүлүңө кайсынысы жагат? Көңүлүмө жакын бул журналистика. Быйыл журналистика факультетти бүтүргөн болчумун, Славянский университетте. Бирок моделдик, актерлук кесиптеримди абдан жагат. Бош убактым бар болсо, ушул хоббилер менен алектенип кетем. Жакшы. Мына алпарчылыкты тандап алыпсың, анан модельдик менен актёрдук кесибиң аксап калбайбы? Жок, эч ойлобойм. Менин оюмча, эгерде ушул максаттарым бар болсо, бул бүт иштерге убакыт тапса болот деп эсептейм. Модель болуу үчүн келбеттүү болуш керекпи? Мындан тышкары дагы кандай талаптар каралган? Келбет керек, албетте. Бирок биринчиден кыргызча айткандай, адам жылдыздуу болуш керек. Эгерде жылдызы бар болсо, ийгиликке жетет болуш керек. Анан мына сен элдин чордоонунда жүрөсүң да, атактуу болууга умтуласыңбы? Жок, эч умтулбайм. Өзүм негизи «Большие люди» проектинде Бемайка деген ролдорду аткарып жүргөм. Ошол проекттин жардамы менен популярдуу болуп калгам. Бирок азырынча өзүмдүн кесибим боюнча ийгиликтерге жеткенге аракет кылып жатам. Көпчүлүк кыздарга кандай жигиттер жагат десең, акылдуу, сөзүнө турган, анан багы айткандан кайтпаган жигиттер деп айтышат да. Сага кандай мырзалар жагат? Мырзаларга сулайымдарды жактырышат, көптөгөн бай мырзалар. Бирок менин оюмча жигиттер жөнөкөй болуш керек. Негизи ушундай жигиттер мага жагат. Байлыгы жок болсо да, эгерде сөзүнө бекем турса, жөнөкөй болсо, ушундай жигиттерди мен жактырам. Ал эми учурда жүрөгүңдүн ээси барбы? Убакыт келди, турмуш курууга даярмын деп ойлойсуңбу өзүңдү? Азыр өзүм 22 жаштамын, быйыл университетти бүтүргөм. Негизи моралдык жактан карасак, турмушка чыгууга даярмын. Бирок азырынча көптөгөн максаттарым бар. Ошол максаттарга жетишкенге аракет кылып жатам. Жана азырынча ошол карьера биринчи орунда. Бирок эгерде бирөө колумду сурап калса, балким макул болом. Жакшы. Норвегиялык Элвис Тоунун «Жаным» деп кыргызчада сөгүнгөн клипинде силерди көрдүк элек да. Анан ушул клип чыккандан кийин бир топ сындар айтылды, аябай талкууга алынды да. Анан силер тарапка кандай сын пикирлер айтылды? Бул жигиттер негизи өз ошол айткан жаман сөздөрдү, пайдаланган сөздөрдү маанисин түшүнбөптүр. Жана негизи бул Норвегиянын эки кудулу, ушундай кудул шоусу бар экен. Ошондуктан бул тамаша катары эле бул сөздөр айтылган деп ойлойм. Силерге кандай сындар айтылды? Мага эч сындарды уккан жокмун, бирок негизи ушул эмне үчүн ушундай кыргыздар ушундай Норвегиянын кривинде тартылышты деген сөздөр эле болгон. Бирок андай сындарды биз эч укпайбыз, анткени эл дайыма ушундай сөздөрдү айта беришет да, ушундай жаман сөздөрдү. Ошол үчүн ушундай сөздөргө, жаман сөздөргө даярмын жана көңүл бурбайм. Эми үй бүлөң жөнүндө айта кетсең, кичинекейиңде кандай, секелек кезинде кандай кыз элең? Негизи өзүмдүн 3 тууганым бар, атам, апам жана эжем, бөбөгүм. Жана өзүм 10 жашка чейин абдан тентек, эрке кыздардан болчумун. Жана эгерде бир бала же кыз мага жакпаса, тиштеп, уруп салчумун. Ошо бир жакпаган баланы тиштеп салсам, көптөгөн ушундай уруш болуп, андан кийин мени ошол садиктен чыгарып салышкан. Азыр тиштебейсизби балаларды? Азыр тиштебенге аракет кылам, бирок эгерде керек болсо сөз менен тиштеп салам.
Жанатан бери байкашымча кыргыз тилинен бүткө кыйналып жаттыңыздар. Балким бул мектептеби же бала бакчадабы сиздин орус балдар менен аралашып өсүп калганыңыз да болуш керек. Жок, негизи өзүм орусча садикке барып, орусча мектепти, орусча университетти бүтүргөн болчумун. Жана досторумдун баары орусча сүйлөшөт. Бирок мен 1 жылдан бою Жаш ФМ деген радиодо кыргызча алып барып жүргөм. Азырынча ошол кыргыз тилди үйрөнүп жатам. Апам менен кыргызча сүйлөшүп, көптөгөн ошол кыргызча программаларды көрүп, негизи өзүбүздүн тилибизди билишибиз керек деп эсептейм. Ошондуктан азыр ушундай кыргыз тилди үйрөнөйүн деген максатым бар. Бош убактыңызда жумуштан сырткары эмне менен алектенесиз? Бош убактым аз негизи. Бош убактым эгер бар болсо, жакын адамдар менен, досторум менен ошол убакытты өткөргөнгө аракет кылам. Жана негизи ушундай клубдарды жакшы көрбөйм. Көбүнчө ушундай клубдарга өтө көп барбайм. Ошондуктан мисалы тоого чыгып келип же достор менен үйдө отурганы азырынча жакшы көрөм. Жана ошондой эле латин бийге кызыгам. Ошондой бийлерге барып турам, жана ушундай кызыктуу хоббим бар. Бийлей турбайсыз демек, Бийлейм, ырдайм. Ырдайсыз, Кээ бирде ырдап деле кетем. Ар бир тармактын эсип турбайсызбы? Балким. Рахмат Ажамал, бизге ушундай кызыктуу өзүңүз жөнүндө дагы маалымат бергениңиз үчүн иштериңизге ийгилик гана каалайбыз. Сизге чоң рахмат, сизге да чоң ийгиликтерден кааламакчымын. Саламатта калыңыз.